Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ikinci Türkçe dersimizde Türkçedeki sayıları ve tanışma öğreneceğiz. Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü Türk dili ikinci sabahımızda Türk dilindeki sandarda oşanda ile tanışını öğreniyoruz. Barığız dayar basok, andamete sabahımız başlaylı. Türk dilindeki sandar bizim Kırgız dilindeki sandarda ile okşoş, ançamçılığı tamgılары okşoş emes bolup kalışı mümkün. Anda emese Türk dilindeki sandarda okup çıgalay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 39, 40, 50, 60, 62, 70, 80, 90, 100, 123, 1000, 10.000, 100.000, 1 milyon. Türk dilinde, Kırgız dilindeki ile ince mücülörü var. Bu ince mücülörün biz sandardan keyin ulayбыз. Эгерде биздин сандарыбыз акыркы үндүү тамгасы а, ы тамгасы менен үндүү тамгасы менен бүтө турган болсо, биз ынжы деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы 6 акыркы үндүү тамгасы ы. Значит, биз ынжы деген кошумча мүчөнү улайбыз. 6-нчы. Ал эми сандарыбыздын акыркы үндүү тамгасы и тамгасы менен бүтө турган болсо, биз ынжы мүчөсүн улайбыз. Мисалы 7 акыркы үндүү тамгасы и, 7-нчи. Ал эми сандардын акыркы үндүү тамгасы о, у тамгасы менен бүтө турган болсо, биз нужу деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы 10, 10-нчу. Ал эми ошол эле сандардын акыркы тамгалары ü тамгасы менен үндүү тамгасы менен бүтө турган болсо, биз унжу деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы 3, ü тамгасы 3-нчү. Сандар жалпы окуй турган болсок, 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи, 8-нчи, 9-нчу, 10-нчу, 20-нчи, ошол сыяктуу кетет. Мисалы, ben 7-нчи сыныпта окуyorum. Мен 7-нчи класста окуп жатамын. Ал эми бул сиздерге сандар боюнча тапшырма. Бул тапшырмада сандар жазылуу, ошондой эле сандардын өзү берилген. Эгерде сандар жазылуу түрүндө берилген болсо, сиздер сандын өзүн жазасыздар. Ошондой эле сандын өзү берилген болсо, ошол сандын сиздер жазылуу түрүн жазышыңыздар керек болот. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, анда эмесе азыр түрк тилиндеги жашты сурашты, ошондой эле жашыбызды айтышты үйрөнөбүз. Түрк тилинде канча жаштасың дегенде биз kaç yaşındasın, kaç yaşındasın дейбиз. Эгерде өзүбүздөн чоң адамдар болсо же тааныбагандар болсо, kaç yaşındasınız, сылык мааниде kaç yaşındasınız, канча жаштасыз деген маанини түшүндүрөт. Ал эми жооп бергенибизде биз өзүбүздүн жашыбызды андан кийин yaşındayım деп жооп беребиз. Мисалы, ben 14 yaşındayım, ben 20 yaşındayım, ben 32 yaşındayım, ben 24 yaşındayım. Ошол сыяктуу. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, анда эмесе түрк тилиндеги кай жердиксин деп сурашты, ошондой эле кай жерден экенибизди айтышты үйрөнөлү. Түрк тилинде кай жерден болосуң же кай жердиксиң дегенде биз нерелисиң, чоңдорго нерелисиңиз деп сурайбыз.
Ал эми жооп бергенде биз өзүбүздүн өлкөбүздүн же болбосо башка өлкөнүн акыркы үндүү тамгасына карап кошумча мүчөнү улайбыз. Ал кошумча мүчөлөр л, ли, лу, лү. Эгерде өлкөнүн акыркы үндүү тамгасы а, ы тамгасы менен өтө турган болсо, биз л деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы, Мысыр, Мысырлы. Ал эми кыргыз эллеринен Желал Абад, Желал Абадлы. Акыркы үндүү тамгасы а, ошондуктан биз л деген кошумча мүчөнү уладык. Эгерде жашаган жерибиздин акыркы үндүү тамгалары и тамгасы менен өтө турган болсо, анда биз ли. Башкача айтканда, мисалы, Норвеч, Норвечли. Баткен акыркы үндүү тамгасы значит Баткенли. Ал эми акыркы үндүү тамгалары о, ү тамгалары менен бүтө турган болсо, биз лу деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы, Беларус, Белоруссия, Беларуслу. Ош о менен бүтөт, Ошлу. Ошол эле сыяктуу ү тамгасы менен бүтө турган болсо, биз лү деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы, Үрдүн, Үрдүнлү. Чүй, чүйлү, чүйдүк. Ал эми өзүбүз айткан кезибизде ошол эле л, ли, лу, лү мүчөсүнө биз кошумча юм деген кошумча мүчөнү улайбыз. Мисалы, чүйлү, чүйлүйүм. Баткенли, баткенлийим. Ошлу, ошлуюм. Оштукмун, баткендикмин, чүйдүкмүн. Ысык көл, ысык көллүйүм. Талас, таласлыйым, таластыкмын. Нарын, нарынлы, нарынлыйым, нарындыкмын. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, сабак түшүнүктүү болгон болсо, практикага өтөлү. Бул жерде 3 адам өзүн тааныштырган. Биринчиси Адым Өмер, öğrenciyim. Üniversitede 2. sınıfta okuyorum. Doğum tarihim 12-12-1994. İstanbulluyum. Atım Ömer, studentmin. Üniversitede 2. kursta okuyman. Doğum tarihim degenimiz tuğulgan günü, ayı, жылы 12 dekabr 1994 жылы туылыптыр. İstanbulluyum, İstanbulduk экен. Ал эми экинчисин, үчүнчүсүн өзүңүздөр окуп, комментарийга ар ким өзүнүн жылын, айын, күнүн жазсын. Тапшырманы орындап бүткөн болсоңуздар, диалог өтөлү. Бул жерде Зехра менен Элиданын диалогу берилген. Merhaba, benim adım Zehra. Merhaba Zehra, benim adım Elida. Elida, nerelisin? Ben Romanyalıyım. Ankara'da öğrenciyim. Ben de Ankaralıyım. Nerede öğrencisin? Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ben de Ankara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Бул жерде жаңы сөздөрдөн görüşmek üzere деген бар. Görüşmek üzere дегенибиз көрүшкөнчө дегени. İyi günler дегени жакшы күндөр же болбосо күнүңүз жакшы улансын деген маанини түшүндүрөт. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Каналыма жазылууну, сабакка лайк басууну, ошондой эле өз ой пикириңизди комментарийге жазып атырууну унутпаңыз. Сонраки дерслерде көрүшмөк üzere. Hoşça kalın. Bay bay.